Теманы улай мына ушул кыргыз-тажик чек арасында болуп өткөн окуя жана андан чыккан маселелер тегерегинде маек куруу үчүн биз студияга вице-премьер-министр Токон Мамытовду чакырганбыз. Саламатсызбы, Токон Булутбекович? Саламатсыздар. Суроолорго өтсөк, учурда кыргыз-тажик чек арасында абалы кандай жана бул боюнча атайын түзүлгөн комиссия эмне иштерди алып барып атат? Бүгүнкү күндө кыргыз-тажик чек арасында абал стабилдүү. Жана өзүңөр айтып кеткендей, биргелешкен комиссиялар жумуштарын улантырууда. Биринчисинен жана өзүңөр билгендей, жана чек ара кызматкерлеринин өкүлдөрү жолугушууларды улантып атат. Мындан тышкары эки мамлекеттин ички иштер министрлигинин орун басарлары да азыр ош жерде, алар дагы жолугушуулар өткөрүп, эл менен да иштеп атат. Анан ошол жердеги чек арадагы абалды бир калыпка келтирүүгө иш аракеттерин жасап атат. Мындан тышкары губернаторлордун орун басарлары, акимдер, айыл өкмөттүн деңгээлинде дагы тиешелүү баягы өкмөттүн президенттин тапшырмаларын аткаруу боюнча иш аракеттер өтүп атат. Мына чек ара жаңжал болгонго чейин сиз Өзбекстан менен Тажикстанга барып, атайын чек араларды тактоо боюнча жыйынга катышып келгенсиз да. Андан бир аз ошо өтпөй эле Тажикстан чек арачылары биринчи кол салды чек арага. Эми мындан кийин деги эле Өзбекстан мененби, Тажикстан мененби болгон чек арабыз качан такталат, чечилеби? 7 январда Душанбеге барып, вице-премьер-министр менен жолугушуп, өкмөттөр аралык жолугушуу болуп, ош жерден бир топ жылдап чечилбей келген жанагы мисалы эле Кулунду максат жолун келишимдин проектисин түзүп келдиңер. Чек араны тактоо боюнча жумуш топтору түзүп, ошол сүйлөшүүлөрдү бүтүрүп келип, мындан тышкары бул 7 январда, 9 январда болсо чек ара кызматынын жетекчилерине тапшырма берип, ички иштер министринин орун басарларына тапшырма берип туруп, Исфарада жолугуп атса, алар биргелешип патрулдашып, протоколун түзүп, биргелешип иштейлик, ошол чек арадагы баягы жанжал чыгып кетпесин, туруктуулук болсун деп ушул багытка келип эле, анан 2 күндөн эле тажик туугандарын тескери карап кеткени, жанагындай көз карандыс мамлекеттин территориясын миномет менен аткылаганы, Кыргызстандын чек арачыларын келип туруп автомат менен аткылаганы, муну кандай түшүнүүгө болот дегенде мен деле жооп бердим. Мен да силердей болуп таң калып түшүнбөй отурабыз. Бул эмне дегени? Бул эмне деген көрүнүш? Дүйнө жүзүндө даже адамгерчиликке жатпаган баягы иштерди жасап атат. Тилекке каршы 2 нота жөнөттүк. 2 нотага жөнөтсөк бүгүнкү күнгө чейин жооп ала элекпиз. Дайын да жок болуп атат. Бул бир. Экинчиси болсо эми баягы чек ара маселе албетте бул оор маселе. Муну бир күндө, 2 күндө чечет десе, мисалы Кыргыз өкмөтүнөн бул завист этирсе, биз баягы жарым сааттын ичинде эле чек араны чийип коймокпуз. Тилекке каршы эл аралык норма, юридикалык норманын талабына, сүйлөшүүлөрдүн талабына жараша бул эки тараптуу чечилиш керек да. Анан туугандар макул болсо, муну бат бир 4 жылдабы, 5 жылда чечип койсо болот. Мүмкүн 2-3 жылда чечип койсо болот. Анан моундай мамиле менен мындайча кыргызча айтып коет го, ары карап ыйлап, бери карап күлүп ушундай мамиле менен жасаса, албетте 10 жыл, 20 жылда чече албайбыз бул маселени. Ошондуктан Кыргызстандын, кыргыз өкмөтүнүн позициясы бирин-бирибизди сыйлап, бирин-бирибиздин көз карандыбызды эске алып, бирин-бирибиздин баягы ой пикирин сыйлап туруп, баалап, анан ушул саясий эрк көргөзүп туруп чек араны чечип коюшубуз керек. Жакын арада. Бирок сүйлөшүп келгенде мына өзүңөр көрүп атасыңар, мына жанагы Тажикстан чиновниктерин жасаганы жанагы 11 январ көрсөтүп эле койбодубу? 11 январ көрсөтүп эле койду. Булардын баягы саясий эрки барбы? Булар баягы чек ара маселени Кыргызстан менен чечкенге даярбы? Ошол окуяны баалап караса, бүгүн кошуналарыбыз даяр эмес. Булардын баягы арам ою барбы дегенге бүгүн ушундай ой туулуп атат да менден. Ошон үчүн биз сак болушубуз керек. Бүгүн чек аранын баары жабык. Бирде КПП иштебейт. Биз Тажикстан менен болгон чек араны периметр 970 километрди толук жаап койдук. Бирде машина кирбейт, чыкпайт, бирде адам кирип чыкпайт. Мына азыр бөлөк маселелерди да карап атабыз. Эми мындай сүйлөшпөсө болбой калыптыр. Мына ушуга биз эмес, булар алып келди. Кошуналарыбыз ушул абалга алып келип, такап койду. Эми өзүлөрү жооп берсин.
Демек бул кыргыз-тажик чек арасында болгон жаңжалга Тажикстандын чиновниктери себепкерби же кандай? Мисалы үчүн айрым массалык маалымат каражаттарында серепчилерди айтып атат, өздөрүнүн оюн үчүнчү күчтөр турат бул жерде деп атат. Ушул жеке кыргыз-тажик эмес, жалпы Фергана өрөөнүндө жаңжал чыгып, өрт чыгып кетсе деп тилегендер жок эмес. Мындай күчтөр бар. Бул бир. Экинчиси, мына бул окуяга тиешеси бар дегеним, орекө айтып кетпедимби? Жанагындай жолугушуулар болуп, сүйлөшүүлөр болуп атса, анан кайра 2-3 күндөн кийин жанагындай тескери карап, тескери иш жасап атса, албетте жанагы бүгүнкү күнү жана майор спецназдын начальник штабы чуркап келип ошол жазап койду, ошол эле жалгыз күнөөлүү деген бул туура эмес. Туура, анын да күнөөсү бар. Ал да жооп бериш керек. Бирок аны крайний кылып ошонун азабынан ушул чыкты деген болбойт. Бул жерде жанагы айрым өкмөттүн мүчөлөрү, чиновниктер, жергиликтүү бийликтер ушул абалга алып келген, ошолор да жооп бериш керек. Бүгүн Кыргызстанга жооп бериш керек да бизге. Эмне себептен алар ушулга жол берди? Эмне себептен ал даже майорго шылтаган учурда дагы майор миномет менен аткылаган жок да. Ким аткылады? Коңшу мамлекеттин территориясын көз каранды суверенитеттүү мамлекеттин гранты миномет менен аткылаганга бул жерде чиновниктердин тиешеси бар деп мен эсептейм. Анын үчүн ошол күч структуранын мүмкүн жетекчилери да тиешеси барбы деп. Кыргыз-тажик чек арасы жабык тургандан бери Тажикстанда айтылып атат, азык түлүккө болгон, анан күйчү майлоочу майга болгон баа кескин көтөрүлүп кетти депчи, кымбаттап кетти деп. Эгерде ушундай боло берсе, Кыргызстанга зыян тийиши мүмкүнбү? Зыян алып келиши мүмкүнбү? Бул зыян Кыргызстанга тийбейт. Биринчи очередь тилекке каршы ошол жана карапайым тажикке тийип атат да. Карапайым жана тажиктин балдарына, карыя кишилерге, ошолорго, тажиктин жөнөкөй адамдарына тийип атат. Ошо залакысы жанагы айрымдардын шалакылык мамилеси, ушуга барган жолу, мындайча айтканда өзүнүн президентин, тажик президенти менен тажик өкмөтүн бул жерде орустар айткандай подставить этип койду да айрымдары. Мына бүгүн ошонун залакасы элге да, карапайым элге да тийип атат. Кыргызстанга эмне деп тиет? Кыргызстан уюштурган жок. Буга Кыргызстандын күнөөсү жок. Мына ошол мен ойлойм Тажикстан өкмөтү азыр ошол иликтөө жүргүзүп туруп, ошолордун баарын жазага тартыш керек. Ушул абалга алып келген. Мына ошондон эми жаңа продуктылардын баасы өсүп кетти. Албетте өсөт да. Монда чек аралардын баары коңшу мамлекет, жеке Кыргызстан эмес, башка мамлекеттер тарап жактан да жабылууда. Албетте бүгүн мындайча айтканда Тажикстан өзү эле Орто Азиянын анклавы болуп калды да. Анклавда жашоош оор, өтө оор, жөнөкөй эмес. Ошон үчүн ошол айрым жанагы чиновниктер, айрым жана күчтөр дейбизби, жанагы даже майорду да эстеп кетсек, майор дейбизби, ошолор ойлонуш керек да. Мунун арты эмне болот? Ошол окуя болгон жерде биздин аскерлер жетиштүү да. Бул тууралуу эмнелерди айтып бересиз? Эми окуя болгон жерде бүгүнкү күнү чек ара кызматынын аскерлери толук жетиштүү. Ички иштер министрлигинин аскерлери турат, булар жетиштүү. Кошумча баягы аскерлерди жиберүүгө азыр кандай бир эме шарт түзүлө элек, бирок мындай мен причина да жок да, себеп да жок. Бирок даяр. Кыргыз Республиканын куралдуу күчтөрү эч качан өзүнүн жерин, өзүнүн элин коргонго даярбыз. Рахмат, Токон Болотбекович. Биздин Кыргыз-тажик чек арасындагы болуп өткөн окуя жана чек арадагы азыркы абал тууралуу суроолорубузга вице-премьер-министр Токон Мамытов жооп берди. Биз болсо программаны улантабыз.